Açılsın, kut olsun. Бүгүн биз Үч Коргон КЭСинин 4-чү агрегатын реконструкцияны ишке киргизип атабыз. Бул жерде 4 агрегат бар, ошонун 4-чү агрегаты. Себеби ошол эң мындайча айтканда иши бүтүп калды десек болот да. Ошол где-то 45 мегаватт бере турган болсо, 39 мегаваттын тегерегинде берип калганда, мына азыр 39 мегаваттан 55 мегаватт берип атат, ошондо 16 мегаватт кошулуп атат. Мындай КЭСтерден өзүңөр билгендей Токтогул КЭСин 1 ай мурун ишке киргизгенбиз. Анын дагы 3 агрегаты бүтүп, азыр 4-чү агрегаты эмдиги жылга планда бар. Планда Үч Коргон КЭСинин 1 агрегаты бар, Токтогул КЭСинин 1 агрегаты. Бул 4 жыл жасалат, ошондо дагы эмдиги жылдан баштап дагы 3 жыл 3 агрегатты реконструкциялап. Биз КЭСтерди эле реконструкция кылбастан өзүңөр билесиңер, бул гидроэлектростанция куруу менен мындайча айтканда электр станцияларын дагы курганга мүмкүнчүлүк болуш керек да. Бул линиялар, трансформаторлордун кубаттуулугун көтөрүш керек. Мисалы үчүн КЭСти 10 мегаватт кубаттуулугун көтөрсөң, ошончолuk эле баягында айтканда аба чубалгыларында ошончолук пропускной способностун көтөрүш керек жана трансформатор подстанциянын дагы кубаттуулугун көтөрүш керек. Ал чөйрөсүндө дагы бизде көп жумуштар болуп атат. Бүгүн өзүңөр күбө болдуңар. Мисалы үчүн биринчи министрликтин милдети ушул иштегенге биздин энергетиктерге шарт түзүп бериш керек. Азыр жана өзүңөр көргөндөй 2 объект бүгүнкү күндө ишке кирип атат. Ал объекттин себеби ал ошол жерде биздин энергетиктер күнү түнү отурушуп иштешет да. Ошолорго биринчи очередь шарт түзүп берип, жылуу болуш керек, мындайча айтканда интернет булактары болуш керек, ысык суу, муздак суу дегендей. Ошол мындайча айтканда ошол туалетне чейин ичинде жасап атабыз да. Ошолорго шарт түзүү алкагында мына бүгүн 2 объект ишке киргиздик. Бул Жалал Абад обласу боюнча. Акыркы 3 жылда энергетикага биздин урматтуу президентибиздин эң чоң көңүлү бурулуп, ошол биздин көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгып, ушуну чечкенге аракеттерибизди жана жардам берип атат да. Ошонун алкагында 25-жылдагы бизде дагы көп объектилер бар. Эскириги жетип, убагында арендада отурган рестерибиз бар кээ бир жерлерде. Ошонун баарын өзүбүз куруп, өзүбүз менчиктеп, мындайча айтканда ошол рестерге бүгүн эмдиги жылы шарт түзүп бергенге пландарыбыз бар да. Жанагындай жаңы конуштарга линия тартыш керек. Ошол маселелердин баарын азыркы күндө биз планга киргизип, 25-жылы Кудай буйрса ишке ашырабыз.